төмөнкү азыктан тестостерондун деңгээли 17% чейин көтөрүлөт. Ушундай жыйынтык илимий изилдөө иштеринин алкагында далилденген. Бул азык имбир. Эгерде макалага таяна турган болсок, балалуу боло албай жаткан үй бүлөдөн 19 жаштан 40 жашка чейин 75 эркек тандалып, алардын ичинен 3 ай бою изилдөө жүргүзүлгөн. Жана аягында эркектин уругунун төмөнкү жыйынтыктар төмөнкү өзгөрүүлөрү болгон. Биринчиден, сперматозоидтердин саны көбөйгөн. Экинчиден, сперматозоидтердин кыймылы жакшырылган. Үчүнчү, сперматозоидтердин морфологиясы өзгөрүлүп, катууланган. Төртүнчүсү, сперматозоидтердин жашаган убактысы көбөйгөн. Демек, эгерде сиз өзүңүздүн тестостеронуңузду көтөрөйүн дей турган болсоңуз, сиздин күнүмкү рационуңузга сөзсүз түрдө имбирди кошушуңуз керек. Эгерде ушул макала сизге кызык болсо жана өзүн окуйм дей турган болсоңуз, анда комментарийге имбир деген сөздү жазыңыз, мен сизге макаланы жөнөтөйм.